УТРК Чуй каналында жаңылыктар, студияда Нурай Кайратова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Аталган мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2024-жылдын 25-апрелинде кабыл алынган. Мыйзам жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензияларды берүүдө жана жокко чыгарууда гумандаштырууну ишке киргизүү максатында иштелип чыккан. Кабыл алынган мыйзам менен нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилет. 4-берененин 8-бөлүгүнүн 5-пункту жаңы редакцияда баяндалган. Ага ылайык мурда атайлап кылмыш жасаган, ал боюнча соттуулук алып салынганына же жоюлганына карабастан, же ага арата оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча реабилитациялоочу жагдайга кирбеген негиздер менен кылмыш куугунтуктоосу кыскартылган адам Кыргыз Республикасынын нотариусу боло албайт. 17-берененин 1-бөлүгүнүн 4-7 пункттарына өзгөртүүлөр киргизилет. Аларга ылайык лицензиянын колдонулушун токтото туруу Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги мындан ары юстиция министрлиги тарабынан анын ичинде төмөнкү учурларда жүргүзүлөт. Жеке нотариустардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн зарыл маалыматтардын өзгөргөндүгү жөнүндө 30 күндүн ичинде юстиция министрлигине маалыматтарды бербегендик 1 айга чейинки мөөнөткө жеке нотариус нотариалдык иш-аракеттерди жасоо тартибин же нотариустун ишин текшерүүнүн натыйжалары боюнча нотариалдык ишти жөнгө салуучу башка ченемдик укуктардын актыларды бузгандыгы, нотариалдык палата белгилеген тартиптик квалификацияны жогорулатуу боюнча кошумча окуудан өтүү мезгилине, жеке нотариустун кесиптик этикасынын кодексин бузуу, нотариалдык архивдик документтерди кагаз жана электрондук түрдө нотариалдык архивке мөөнөттү 30 календардык күнгө чейин бузуу менен тапшыруу 1 айга чейинки мөөнөткө. 18-берененин 3-бөлүгүнүн 2-пункту жаңы редакцияда баяндалган. Ага ылайык лицензияны кайра чакырып алуу, анын ичинде мурда атайлап кылмыш жасаган, ал боюнча соттуулук алып салынганына же жоюлганына карабастан, же ага арата оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча реабилитациялоочу жагдайга кирбеген негиздер менен кылмыш куугунтуктоосу кыскартылган адамга карата кылмыш иши жана же кылмыш куугунтуктоосун кыскартуу жөнүндө токтомдун болушу негиздер боюнча жүргүзүлөт. 29-берененин 2-бөлүгүнүн 1-сүйлөмү жаңы редакцияда баяндалган. Ага ылайык жеке нотариустардын документтердин долбоорлорун даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрү жана башка кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акынын өлчөмү нотариалдык палата менен макулдашуу боюнча юстиция министрлиги тарабынан бекитилүүчү нотариалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акынын өлчөмүн аныктоо методикасы менен аныкталат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылоочу мейкин сый акысын уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Медиа жана журналистика жаатында чыгармачылыкты колдоо жана жетишкендиктерди таануу, журналисттердин кесибинин беделин жогорулатуу жана чыгармачылык активдүүлүгүнө дем берүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесине ылайык токтом кылынат. 1. Кыргыз Республикасынын президентинин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сый акысы уюштурулсун. 2. Кыргыз Республикасынын президентинин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сый акысы жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин. 3. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы менен макулдашуу боюнча 3 айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын президентинин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сый акысына талапкерлерди тандоо жана ыйгаруу боюнча комиссиянын курамын бекитсин. 4. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы президенттин фондунан президенттин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сый акысын уюштуруу боюнча байге фондун түзүү жана башка чыгымдарды жабуу үчүн финансылык каражаттарды карасын. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Австриянын Вена шаарындагы иш сапары аяктады. Иш сапарынын алкагында Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасы жетектеген делегация эл аралык энергетикалык инвестициялык форумду ийгиликтүү өткөрдү. Форумда Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Камбар ата 1 ГЭСин куруу долбоорун сунуштады.
Минкап төрагасы Камбар ата бир ГЭСине улуттук макамы берилгенин белгилеп, эл аралык каржы институттарын, инвесторлорду жана компанияларды климаттын күн тартибиндеги заманбап чакырыктарына толук жооп берген энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды. Форумдун соңунда Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча координациялык донордук комитет түзүлдү. Ошондой эле бир катар документтерге кол коюлду. Бишкекте жыл сайын өтүүчү Самса 2024 форуму өтүүдө. Быйылкы аймактык форумда Самсанын алдыда карай жолу инновациялар аркылуу илгерилөө жана аймактык байланыштарды чыңдоо темасы талкууланды. 2 күнгө созула турган иш-чара муну менен 10-чу ирет уюштурулууда. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүүдө. Самса аймактык форуму бул региондогу экономикалык өсүштү жана социалдык өнүгүүнү илгерилетүү жолдору боюнча региондук талкууларды жүргүзүү үчүн түзүлгөн саясий эмес аянтча. Самсага 10 мамлекет мүчө: Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Афганистан, Монголия, Азербайжан, Армения жана Грузия. Аймактык форумга 22 мамлекеттен 250ден ашык катышуучу келген. Форумда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов акыркы жылдары Кыргызстандын социалдык экономикалык чөйрөлөрүндө аткарылган иштер тууралуу айтып берди. Бишкекте боор алмаштыруу боюнча экинчи операция ийгиликтүү аяктады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринен билдиришти. Маалыматка ылайык трансплантологдор тобу боорду алмаштыруу боюнча экинчи операцияны ийгиликтүү аяктады. Бейтаптардын гемодинамикалык көрсөткүчтөрү туруктуу. Учурда адистер ооруканада нөөмөттө туруп, бейтаптардын абалына көз салып, аларга керектүү медициналык жардамды камсыз кылышууда. Операция 9 саатка созулуп, ага саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев баштаган кыргыз-түрк адистери катышты. Мынакей 10-да 11-inde биринчи Кыргызстанда боор алмаштыруу болду. Ал жерде 51 жаштагы, анан кийин 60 жаштагы апаларына, 27-31 жаштагы кыздары өзүнүн боорлорун беришти. Бүгүнкү күндө 10-да операция болгон, 11-de операция болгон больнойлордагы гемодинамикалык показатели стабильный, күлүп атышат, сүйлөп атышат. Донорлук кыздары болсо настройлери жакшы, көчө күнү биринчи сынык болуп өзүнүн апасы менен сүйлөштү, ыйлашты. 27 жыл мурун апасы бул турмушка алып келген болсо, 27 жылдан кийин кызы апасын кайра бул турмушка алып келди. Бүгүн Чүй облусунун Беремдик жана Сокулук районунун Ваян-Антоновка айылдарында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты ачылды. Бул медициналык борбор эми айыл тургундарына сапаттуу медициналык жардам көрсөтөт. Кененирээк алдыда. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын ачылыш аземине саламаттыкты сактоо министри, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн өкүлдөрү, оорукананын кызматкерлери катышты. Министр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу калктын катмары үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын кыйла жакшырталарына ишенимин билдирди. Бул азыркы бүгүнкү мааракенин ачылышы болсо биз бул жерге Ваян-Антоновка калк жылдан жылга көбөйүп аткан үчүн баягы иммиграция көп болуп аткан биздин бир үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар болчу бу жерде. Жетишпей аткандыктан ушуну биз айыл өкмөтү чуркап аракет кылып атып, биздин айылкеш төрагасы, биздин айыл өкмөтүнүн башчысы чуркап жүрүп, ушул фондко кайрылып атып, утуп алганбыз ушунучу. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн алкагында Чүй районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна 5 миллион 600 миң сом, ал эми Сокулук районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна 11 миллион сом бөлүнгөн. Белгилей кетсек, Катар кайрымдуулук фонду курулушка 10 миллион 400 миң сом, ал эми Ваян-Антоновка айыл өкмөтү 600 миң сом бөлгөн. Катар Чарити кайрымдуулук уюмунун мүдүрү Абдулкадир. Бул медициналык борбор заманбап жабдуулар менен жабдылган жана тажрыйбалуу дарыгерлер эмгектенет. Ошондой эле заманбап диагностикалык даярлоо ыкмаларын колдонуу менен медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Здесь у нас будет работать где-то 18 человек. Бул жерде 18 киши иштейт. Анын ичинде 3 үй бүлөлүк дарыгер. Алардын бирөөсү гинеколог, кардиолог жана педиатр болот. Ошондой эле уролог алып келүүнү пландаштырып жатабыз. Один уролог мы сюда планируем. Ваян-Антоновка айылында 22 миңден ашуун тургун жашайт. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ачылышы аларды өзгөчө кубандырууда. Айдана Камалидин кызы, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.
Токмок шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 1 миллиард сомдун алкагында быйыл 15 долбоор ишке ашат. Азыркы тапта бул каражаттын эсебинен каладагы 9 чакырым жол, жаңы аялдама жана жаштар аллеясы өңдүү курулуштар башталды. Мындан сырткары бала бакча, стадион жана өнөр жай ишканалары салынганы жатат. Кененирээк кийинки материалда. Токмок шаарындагы базардын кире бериши иреттелип, маңдайына аялдама курулат. Жайма базарга айланып, көп жылдан бери көзөмөл жок иштеп келген бул жайда жагдай оор болчу. Тазалыктын сакталбагандыгы жана башаламан соода орундуктар көйгөйдү курчуткан. Дагы бир орчундуу маселе унаа токтоочу жайдагы чар жайыттык эле. Бул аялдаманы жеке менчик колго чыгарып кетүү аракеттери болгон. Анан мэрия сотко берип, кайра бул жер тилкесин артка кайрыдык. Стихийный жайма базар болчу. Анан жылдан жылга баягы кимдин колунан эмне келсе, баягы темир тезек менен чампалап, кимдир бирөө баягы өзүнө шарт түзүп алган. Бирок ошентсе деле баягы эми такыр антисанитариянын эң баягы чокусу ушул жерде болчу да. Анан кийин жакында эле бир 3 күн болду. Бул базарды, жайма базарды толугу менен тазаладык. Ушул айдын 20-ларынан баштап бул жерде курулуш башталат. Эми жаңы аялдама заманбап шарттар менен курулат. Коомдук транспорттарга өзүнчө, жеңил унааларга өзүнчө токтоочу жайлар болот. 60тан ашык соода орундуктары салынып, ишкерлер жаңы шартта ишин улашат. Өткөн аптада курулуш жүрүүчү 2,5 гектар аянт тазаланып, соодагерлер көчүрүлдү. Могу алтысында бизге мэриянын тарабынан уведомление берди об освобождении муниципальной собственности жерди. Палаточный немебиз бар болчу, контейнерлерибиз, ошолорду үйүбүзгө чыгарып кеткиле деп алып кеттик. Мы сейчас тоже согласны с этим. Мэриянын немелерине претензиябыз деле жок, бар эми кичине. Бирок мы согласны тем условиям, то что бизге место берселе, мы готовы подождать и готовы на те условия, которые нам мэрия предоставит. Мы на это согласны. Если у нас будут условия, мы готовы платить, мы всегда брали ККМ. Токмоктогу базарга Кемен, Чүй, Ысык-Ата райондорунун жашоочуларынан сырткары Казакстандан да келишет. Ошондуктан кыймыл кайнаган бул жерди иретке салып, ыңгайлуулуктарды түзүп чыгуу өтө зарыл болуп турган. Мындан улам шаарды өнүктүрүүгө каралган 1 миллиард сомдун эсебинен 60 миллион сом бөлүнүп, тийиштүү жумуштар башталды. 50 ашыктар көп өтөчү болот. Андан сырткары парковочный месталар болот. Базарга келгендер элдер соодасын, машинасын токтотуп соода алган. Андан тышкары биякта общественный туалет болот, эң биринчи пункт милиция болот. Анан жана биздин автобустар жаңы Токмок шаарына 7 автобус келген. Ошол 7 автобуска автобустар ыңгайсыз кирип чыкканга, ошол эле жана маршрутный таксилерге кирип чыкканга зона болот. Бияңыз эме торговый точкалар биякта остановка общественный транспорт, ортосунда остановка болот. Бактар отурузулат, мен болчу тротуарлар болот. Эң өйгөлүү маселе биякта ирригация, суу каяка кетет деген, ошол ирригация маселеси да чечилет. Анткени бул жана Токмоктун ортосу болуп калат, өз жактын суусун бар келип бияка топтолчу экен, суу каяка кетерин билбей. Азыр ушул сууну да алып кеткенге тиги проектсин карап атабыз. Азыркы тапта калаада дагы бир топ курулуштар жүрүүдө. Алардын катарын жаштар аллеясы толуктайт. Күз айларына чейин эс алуу жайы бүткөрүлүп, шаар тургундарын кубанткан гүл бак болот деп күтүлүүдө. Мурдаттан бери ачык дренаж система болчу биякта, суу жана суун баарын топтолгон суун баарын бияка чогулуп, анан могу арык менен дашы кетчи. Бүгүнкү күндө жана миллиардын алганда мэрдин тапшырмасынын негизинде бияка жабык дренажный система курулду, өзүңүздөр билгендей жабылды, жана трубалар салынды, үстүнөн колодецтер чыгарылды. Түздөгөндөн кийин анан тротуар салынып, асфальттары басылып, анан скамейкалары, освещениясы баардыгы орнотулат. Белгилей кетсек, быйыл мамлекеттик казынадан Чүй облусундагы 2 шаар Токмок менен Кара-Балтаны өнүктүрүүгө 1 миллиард сомдон бөлүнгөн. Мунун алкагында Токмок шаарында быйыл 15 долбоор ишке ашканы турат. Ал долбоорлордун мындай чоңдорун айта кетсем, асфальты бетон чыгаруучу завод курулат. Андан тышкары жана таш майдалоочу завод курулат. 270 миллионго жакын акчасына шаарга керектелүүчү техника сатып алынуу күтүлүүдө. 92-жылдан бери бир дагы бала бакча салынган эмес экен. Ошол быйыл Сак-завод деген районубузга 275 орундук бала бакча салабыз. Андан тышкары ошо Кыргыз футбол федерациясы менен биргеликте Токмок шаарына борбордук футболдук аянт куруп атабыз.
Нурайым Бейшеналиева, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Ысык Ата районунда контролдук кассалык машиналарды киргизүү ийгиликтүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 2000ге жакын аппарат орнотулду. Ишкерлердин дээрлик 99% ККМ чектерин берип жатышат. Ири өндүрүүчүлөр бизнестин ачыктыгына көмөктөшүүчү инновацияларды колдошот. Контролдук кассалык машиналардын системасын киргизүү ийгиликтүү темп менен алга жылууда. Бүгүнкү күндө Ысык Ата районунда жергиликтүү ишкерлерге 2000ге жакын контролдук кассалык аппараттар орнотулган. Алардын 99% чекти ак ниеттүүлүк менен беришүүдө. Ысык Ата районунун ишкерлери жаңы киргизүүлөргө түшүнүү менен мамиле кылышат. Алардын мамлекеттин өнүгүүсү үчүн маанисин түшүнүшөт. Контролдук кассалык машиналар бардык ишкерлердин ачык айкын ишин камсыз кылуу үчүн зарыл. Бул жалпы дүйнөлүк практика болуп саналат. Для нас, мелких и средних предпринимателей, Бизде 15 миллион чыкпагандыктан биз эч жака төлөбөйбүз. Буга чейин 3000 сом төлөнчү. Чакан жана орто ишкерликти аркалаган ишкерлерге жакшы болду. Албетте мамлекеттин бул саясатын колдойбуз. при этом это для нас очень хороший такой показатель. 184 ишкер соода кылган кант базарында буга чейин 157 көзөмөл кассалык машина орнотулган. Бардык соодагерлер бирдиктүү салык системасына өтүштү. Салыктын ставкалары 0% түзөт. Жылдык кирешенин көлөмү 15 миллион сомго чейин, 0,5% 30 миллион сомго чейин жана 1% 50 миллион сомго чейин. Биз ошо Ысык Ата районунда 2 базар бар. Бирөө кант базарында кичине 210 торговый точкасы бар. И Ивановкада экинчи кичинекей базар бар. Арда 39 киши дейт, фактически 36 киши дейт. Бул жерде, бул базарда жана айтып өткөндөй 210 торговый точка болсо 184 иштеп атат. Бүгүнкү күндө 157сине касса аппараттары коюлду. Баары уже түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Уже 100% десем да жаңылышпайм. Баары уже касса аппаратка көнүп калышты. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча учурда Ысык Ата районунда дүкөндөрдө иштеген ишкерлердин 80% ККМ колдонууга өткөн. Базарларда ишкерлердин 90%га жакыны бирдиктүү салык режимине өтүштү. Райондук салык инспекциясы түшүндүрүү иштерин туруктуу негизде жүргүзүп жатат. Ошондой эле бирдиктүү терезе иштейт жана анда бардык керектүү маалыматтарды алууга болот. Башында 8 миллионго чейин болчу. Анан ал 8 миллиондук чекти 15 миллионго чейин көтөргөн биздин өкмөт. Анан бул жерде жана ИТТН деген бар, электронный торговый транспортный накладное деген. Ошо боюнча жанакы биздин жарандар чыгып атышпайбы? Ошо кыйын экен, анан аны биз неметпейбиз, аны биз колдонбойбуз деп атышат. Ошо мен айтып кетип элем, ал жерде деле эч кандай кыйынчылык, эч нерсе жок. Ал боюнча жерлерде салык кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Жана единый окно деген бирдиктүү терезеде бүт ошол жерде керектүү маалыматтардын баары илинген. Түшүнбөгөн суроолор болсо, ошо налог кызматкерлеринде барса, алар бүт барын баягы ирети менен, эрежеси менен баарын түшүндүрүп берип, бүгүнкү күнү ал боюнча толук кандуу иш жүрүп атат биз. Буга чейин патент менен иштеген ишкерлер патент жана камсыздандыруу полиси үчүн айына 3000 сомдон төлөп келишкен. Учурда алар нөлдүк ставка менен иштегендиктен бошотулат. Контролдук кассалык машиналарга өтүү менен алар 912 сомду түзгөн камсыздандыруу төгүмдөрү үчүн гана төлөшөт. 3000 тегерегинде булар тиги патент менен жана страховой полисти сосфондтукун ошону бириктирип тиги 3000 тегерегинде төлөшчү. Бүгүнкү күндө тиги бирдиктүү салыкка өткөндөн кийин, касса аппаратка өткөндөн кийин булар жана 15 миллионго чейин нөлөө ойдо болот. Ялаң эле немени төлөшөт. Сосфондтун 912 сомун төлөп коюшат, болду. Калган касса аппарат менен иштешип атат. Белгилей кетсек, контролдук кассалык машина бул төлөмдөрдү контролдоо жана фискалдаштыруу үчүн колдонулуучу аппарат. Ал бардык соода операцияларын жазат, сатып алуучуга чек берет жана маалыматтарды автоматтык түрдө салык кызматынын бирдиктүү маалымат тутумуна жөнөтөт. Өлкө боюнча болжол менен 78 000 ККМ колдонулат. Бул бизнестин ачык айкын жана көзөмөлгө алынышына өбөлгө түзөт. Нурай Кайратова, Эсенбек Үсенбеков, УТРК Чүй, Ысык Ата району.
Бүгүн Ички иштер министри Улан Ниязбеков ички иштер органдары тарабынан 6 айлык ийгиликтүү жабуу жана жүргүзүлүп жаткан коопсуздук иш-чаралары тууралуу онлайн кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу ведомстводан маалымдашты. Министр онлайн кеңешменин жүрүшүндө элдин коопсуздугун жакшыртып, кылмыштын келип чыгуу себептерине бөгөт коюу, санарип тармагын өнүктүрүп, жарандардын коопсуздугун жаңы деңгээлге чыгаруу, өздүк курамга иштөө шарттарын түзүп, ар бир ички иштер бөлүмү калыстыктын жана адилеттиктин жайы болуусуна басым жасоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле ал кызматкерлердин таалим тарбиясын чыңдап, жарандарга ак ниет кызмат кылган кадрларды түптөп, элдин ишенимин жогорулатуу зарылдыгын эскертти. Онлайн режиминде өткөн жыйындын ишине министрдин орун басарлары, ИИМдин борбордук аппаратынын тиешелүү кызматтарынын кызматкерлери Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй облустарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер башкы башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Күн мурун Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында 2-чи Бишкек эл аралык кинофестивалынын ачылыш аземи өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин 1-чи орун басары Тимурлан Ажималиев, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жана атайын чакырылган меймандар асман килеминен өтүп, андан соң расмий бөлүк башталды. Эдил Байсалов кино тармагынын өкүлдөрүн кино сүйүүчүлөрдүн 2-чи Бишкек эл аралык кинофестивали менен чын жүрөктөн куттуктады. Ошондой эле фестивалды өткөрүүгө өз салымын кошкон бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирип, чыгармачылык эргүү жана ийгилик каалап өттү. Көрүүчүлөргө Бишкек эл аралык кинофестивали жана Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун негизделишинин тууралуу тасма көрсөтүлүп, фестивалдын калыстар тобунун курамы тааныштырылып, эл аралык жана улуттук сынактарга катыша турган тасмалар тууралуу айтылып, иш-чара концерттик программа менен коштолду. Маданий иш-чарага катышуучу үчүн 26 өлкөдөн 70-тен ашык конок жана 200гө жакын кинорежиссерлор келди. Анын алкагында 30дан ашык тасма көрсөтүлүп, 6га жакын мастер-класстар жана байге фонду менен питчинг болот. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка жаңылыктарды УТРК Чүй каналынын социалдык баракчаларынан кенен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.